Андан кийин эмне себептен да ширктен коркобуз, ширкти эскере бересиңер десе, анткени ширкти үйрөнбөсөк, ширкти адамдарга эскертип турбасаң, бул жаман иш, бул ширк чоң күнөө деп эскертип турбасаң, адамдар бат эле шайтан ушул нерсеге азгырып түшүрүп коет. Ширктин эң биринчи пайда болуусунун себеби дагы ушул адамдар таухид жөнүндө илимди унуткандан кийин анан ширкке түшүшкөн. Жамандыкты өзү үчүн үйрөнбөйбүз, ошо жамандыктан сак болуш үчүн үйрөнөбүз. Ошон үчүн Хузайфа радыйаллаху анху Бухари Муслимде келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт. Айтат: "Кана нас ясалуна набий саллаллаху алейхи анил хайр." Адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жакшылык жөнүндө сурашат эле дейт. "Ва кунту асалуху аниш шар." Мен жамандык жөнүндө сурайт элем дейт. Эмне себептен? "Махафатан юдрикани." Ошол жамандык мага келип калса, ошондон сак болуш үчүн дейт. Биз ширкти эмне үчүн үйрөнөбүз? Не үчүн коркобуз? Ошого түшүп калбаш үчүн. Ошого түшүп калбаш үчүн. Умар радыйаллаху анху айтат, бул исламды бузуучу адамдар кимдер дегенде, жахилият, надандык доорду, исламга чейинки доорду ошону билбеген адамдар болсо, исламда төрөлүп чоңойгон адамдар болсо, мына ошолор бузат деген. Не себептен дегенде, надандык, караңгылык доорда, пайгамбарыбызга чейинки доордагылар ширктин канчалык жаман экендигини билишет. Кийин исламга киргендер. Алар таухидтин кадыр баркын билишет. Ал эми исламда төрөлүп калган адам, таухидте төрөлүп калган адам ширктин жамандыгын билбейт. Таухидтин кадыр баркын билбейт. Ошон үчүн бул нерсени ар дайым адамдарга эскертип туруш керек. Бул ширк деген ушундай зулумдук, алымдар айтат, шаррун махит. Мындайча айтканда, бул жамандык гана, эч кандай бир пайдасы жок жамандык деген маанайда. Кээ бир жамандыктар болушу мүмкүн да, мисалы үчүн күнөөлөрдүн көпчүлүк түрү адамдын нафсы үчүн кээ бир пайдалары болушу мүмкүн. Мисалы үчүн зына кылган болсо күнөө, арам иш. Бирок адам шахватын кандырышы мүмкүн. Ошону адамга түрткү болгон нерсе бар ошого алып бара турган. Адамдын нафсысында дагы түрткү болгон нерсе бар да. Арак иче турган болсо да ошондой болушу мүмкүн. Адам өзүнүн бир мукумун кандырыш үчүн. Дагы урурлук кылган болсо, башка күнөөлөрдө адамдын нафсысынын үлүшү бар ошол нерселерде. Ал эми ширк болсо бир гана шайтандын гана ишинен да, бул таза шайтандын ишинен. Не себептен? Аллах Тааладан башка бирөөгө сыйынганда, Аллах Тааланын укуктарына башка бирөөнү шериктеш кылганда, адамдын нафсы үчүн эч кандай үлүш жок. Бул шайтандын гана тузагы, шайтандын гана тору болуп эсептелет. Ошон үчүн бул эң жаман нерсе. Ошол нерседен коркууга эскерип атат бул бөлүмдө. Ошол нерседен сак болуш керек деп эскерип атат.